Саламатсыздарбы, урматтуу Учкубек YouTube катталуучулары, эфирде жаңылыктар түрмөгү күндү маанилүү болгон жаңылыктарды кесиптештерим менен даярдап берем. Андыктан каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Саламатсыздарбы, Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Москвадагы Сахарова борборунда 160 кыргызстандык кармалып турат. Орусиянын Сахарова миграциялык борборунда ушул күндөрү Кыргызстандын 160 жараны кармалып турат. Анын ичинен 11 аялдар. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Айчүрөк Назаралиева Москва шаарына болгон иш сапарынын алкагында Сахарова борборуна барган учурда белгилүү болду. Борбордо Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузгандардан сырткары 11 кыргыз жараны оор эмес кылмышка шек саналып кармалган. 3 аял пара берүүгө айыпталып, 76 күндөн бери борбордо отурганы белгилүү болду. Кыргызстандыктар медициналык жардамга муктаж экенин айтып, кармоо шарттарына жана тамак ашка даттанышкан эмес. 2024 жылдын 9 айында Сахарова борбору аркылуу 3928, 2025 жылдын 9 айында 2808 кыргыз жараны өлкөгө жөнөтүлгөн. Сахарова борбору Москванын четиндеги мигранттарды убактылуу кармоочу жабык мекеме. Орусиянын аймагынан мажбурлап чыгарууга туш болгон чет өлкөлүк жарандар мекенине кайтарылганга чейин ушул жайда кармалып турат. Аларга уюлдук телефонго, видео тартууга, сүйлөшүүгө уруксат берилбейт жана ар 4 күндө кнопкалуу телефон аркылуу сүйлөшүүгө уруксат берилет. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Орусияда 3777 мен кыргыз жараны миграциялык каттоого алынганын, жалпысынан бул өлкөдө Кыргызстандын 612 000 жараны бар экенин айткан. Булак Азаттык. Могу шаардагы кафе, ресторан, ишканалар бардык аттары англисче, латынча, кытайча, арабча, өзбекче жазылып калыптыр. Ош шаарынын мэри каладагы коомдук тамактануу жайлардын, коммерциялык объектилердин башка тилде жана башка арип менен жазылып калган аталыштарын кыргызчалоону тапшырды. Жеңишбек Токторбаев бул иштерди аткарууну 10 ноябрга чейин бүткөрүү керектигин эскертти. Булак Спутник Ежи. Азыр деген эме кулуч менен немени алып келди, сахар майды. Сахар итаген азыр алып келген жакта кулба бешип жатам. Эме байдалар деген жакшы май жакшы келди. Аябай жакшы келди. Байдалар кайда менен? Ой, ар кандай смотря кайсы үчүн алып келгенде Чүйдө аскерлери үчүн бөлүнгөн азык-түлүктү урдоого шектелген кызматкер кармалды. Камбанын начальниги колбаса, макарон, күрөч, тоз, шекер сыяктуу азыктарды алып базарга арзан сатып жүргөн аныкталганын башкы прокуратура билдирди. Ал азыктарды сатып жаткан жеринен колго түшүп, камакка алынды. Булак Спутник Ежи. Чүйдө элдик табыпмын деп алдамчылыкка шектелген аял кармалды. Соц тармакта блогерлердин бири токмокту аял кыргызчылык менен дарылайм деп элден акча алып ишеничке кирген соң аларга кредит алдыртканы тууралуу жазган. Текшерүү башталгандан кийин милицияга токмоктун башка жашоочусу да кайрылып, былтыр бул табыпка ишенип 1,5 миллион сомун берип койгонун айткан. Мындан тышкары аялдын үстүнөн ушундай эле дагы 2 арыз түшкөн. Милиция табыпчыдан жабыркагандар болсо маалымдап коюуну суранат. Булак Спутник Ежи. Ош шаарынын мурдагы казысына сот чечими чыкканы белгилүү болду. Ош шаарынын мурдагы казысы Мирланбек Токтомушев кылмыш жаза кодексинин коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануусу беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 120 000 сом айыпка жыгылганы белгилүү болду. Мындай чечимди Ош шаардык соту 22 сентябрда чыгарып, Мирланбек Токтомушев Ош облустук сотуна апелляциялык арыз берген. Мирланбек Токтомушев кармалганы 23 майда белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош казыятында мыйзамсыз акча чогултуу фактылары аныкталып, такай жасалып келе жаткан мыйзамсыз иштерге бөгөт коюлганын билдирген. Ал үй камагына чыгып, кийин кайра камакка алынган. Мирланбек Токтомушев 2023-2025 жылдары Ош шаарынын казысы болуп иштеген. Булак Азаттык. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз,
Жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.